Аллах Таала мақталар жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсын. Бүгін Аллах Тааланың берген тауфиқы менен, нематы менен сабақ улантабыз. Бүгүнкү ала турган сабагыбыз 40 хадис китебинен. 40 хадис китебинен бүгүн 14-чү хадисти алабыз. 14-чү хадисте Абдулла Масуд радиаллаху анху риwayat кылат. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: İslamda kimde kim Aşhadu an la ilaha illallah ve aşhadu anna Muhammadur Rasulullah dep көйлүк бере турган болгон болсо, анын каны бардык мусулмандарга арам болот дейт да. Ага зулумдук кылган болбойт, ага душмандык кылуу мүмкүн эмес дейт да. Бир гана 3 абалда анын каны уруксат дейт. 3 гана абалда уруксат дейт. Биринчиси үйлөнгөн адам зина кыла турган болгон болсо, экинчиси бир мусулманды өлтүрө турган болгон болсо, үчүнчүсү ислам дининен муртат болуп динден чыгып жамааттан бөлүнүп кете турган болгон болсо, мына ушул 3 учурда гана анын каны адал болот экен да. Кимге? Мусулман падышасына, Валил Амрга. Бул хадис Муслимде келет. Урматтуу тугандар, биз карманган Аллах Тааланын жер бетинде жүргөн дини бул Аллах Тааланын туура пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга арнап аят жүрөт го. Инна арсалнака рахматан лил алам деп, биз сени аламга рахмат үчүн түшүрдүк дейт да. Рахмат кылып жибердик дейт да. Тактап айтканда бул ислам дини жер бетине рахмат үчүн келген да. Баягы ислам дини келгенде адамдардын баары жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынып, Аллахка намаз окуп, болбосо ар ким ар нерсеге сыйынып аткан болчу да. Урууларга бөлүнүп, талашып, урушуп, аялдарга зулумдук кылып, жаш балдарды өлтүрүп, мына ушундай бир жаман бир жахилат доорунда эле да. Бирок ислам дини келиши менен ата-энеге жакшы мамиле кылууга буйруган, туугандык мамилени үзбөөгө буйруган, туугандык жакшы мамиле кылууга чакырган, жаш балдарга ырайым көрсөтүүгө, аларга зулумдук кылууга, өлтүрүүгө мүмкүн эмес экенин ислам үйрөтүп, мына ошондой бир жаман абалда турган коомду ислам ушундай бир жакшы абалга алып келген да. Ислам бул адамдарга зулумдук кылуу үчүн келген эмес. Аллах Таала исламды өзү аятта айткандай рахмат үчүн жиберген да. Ислам дини келиши менен көптөгөн аялдар, жалпы эле мусулман аялдары, жалпы эле мусулмандар баягы рахат жашоого келген да. Мына алымдар айтышат, ислам дини жалпысына ушул өзгөчө ушул 5 нерсеге көңүл буруп, 5 нерсени сактап келген дейт да. 5 нерсени сактоого келген дейт да. Биринчиси, ислам дининде динге көңүл бурат экен да. Ислам динин сакташ керек экен. Ба ислам дининде аябай көңүл буруп сактала турган 5 нерсе бар. Ошо 5 нерсенин биринчиси бул дин экен, ислам дини. Ислам динин сакташ керек. Кимде ким ислам динине киргенден кийин ислам динин муртат болуп чыга турган болгон болсо, ал ислам дининде Аллах Тааланын буйругун, мыйзамын бузгандыгы үчүн ал Аллах Тааланын буйругу менен өлтүрүлөт экен да. Экинчиси, мусулмандын жанын сактоо. Бул дагы ислам дининде бир мусулмандын жаны жогору турат да. Ага эч ким душмандык кылбаш керек, кол салбаш керек, өлтүрбөш керек да. Ал эми кимде ким бир мусулмандын жанына кол сала турган болсо, аны өлтүрө турган болгон болсо, Аллах Тааланын мыйзамын бузгандыгы үчүн анын жазасы бар. Ал эмне? Ал ташбаран кылуу. Ташбаран кылат да. Ташбаран кылат. Бул Аллах Тааланын мыйзамы да. Себеби Аллах Таала исламды жибергенден кийин жалпысынан ислам дини рахмат, мээримдүү, жумшактык. Бирок Аллах Тааланын мыйзамы бар. Мусулманга ушундай бир зулумдук кылса, албетте ал мусулманга зулумдук кылгандыгы үчүн ошого жараша дал өзүнө ошондой зулумдук кылат экен да. Көрүңүздөрбү? Ага ислам зулумдук кылган жок. Ал өзүнө өзү зулумдук кылды да. Себеби бир мусулманды өлтүрдү. Бирөөнүн энеси болушу мүмкүн, бирөөнүн атасы болушу мүмкүн, же бирөөнүн баласы болушу мүмкүн да. Демек, өлтүргөндүгү үчүн ал да өлтүрүлөт экен да исламда. Үчүнчүсү, мусулмандын малы. Менет кылып иштеген малы дагы ислам дини ушул малды сактоого да аябай көңүл бурат экен да. Себеби кимде ким бирөөнүн малын күч менен тартып ала турган болгон болсо, урдап ала турган болгон болсо, анда шариаттын негизинде анын колу кесилет экен да. Төртүнчүсү, ар-намыс. Мусулмандын ар-намысы, мусулман аялдардын ар-намысына эч кандай чек келбеш керек экен да.
Ал эми кимде-ким мусулмандар ар намаса шек келтирип, баланча мусулман зинакор же баланча аял зина кылды деп эч кандай бир далилсиз жала жаба турган болгон болсо, ал шариаттын негизинде 80 дүрө урулат экен дагы. Көрөрбү? Камчы урулат да. Бул төртүнчүсү, бешинчиси ата тек. Ата тек туура сакталса, ошол тектен тараган балдар, кыздар дагы таза таралат экен да. Ал эми кимде-ким ата текти бузуп зина кыла турган болгон болсо, ал зина кылган үчүн шариаттын негизинде Аллахтын буйругу менен ал ташбараңалат экен да. Көрсөтпөйбү? Мына ислам ушул көп нерсеге көңүл бурган. Бирок өзгөчө ушул 5 нерсеге өзгөчө көңүл буруп, ушул 5 нерсени сакташ үчүн кимде-ким ушул 5 нерсеге каршы келе турган болгон болсо, ага өзүнчө жаза сакталган да. Кандай экен? Кимде-ким динден чыга турган болгон болсо, ал өлтүрүлөт. Кимде-ким бир мусулманды өлтүрө турган болгон болсо, ал дагы өлтүрүлөт. Кимде-ким бирөөнүн малын тартып алган болсо, үчүнчүсү анын колу кесилет, урулук кылса. Кимде-ким бирөөнүн аброюна шек келтирип, зинакор деп жала жаба турган болгон болсо, ал үчүн 80 дүрө урулат. Кимде-ким бирөө менен зина кылып ата тегине, себеби зина кылганда тек бузулат да. Никес балдар төрөлөт да. Анын атасы ким экенин билбейт. Нике бузулат, тек бузулат да. Ошол текти бузгандык үчүн, ал зина кылгандык үчүн, текти бузгандык үчүн шариатта таш бараңгыл өлтүрүлөт экен да. Мейли ал аял болсун, мейли ал эркек болсун, эгер үйлөнгөн болгон болсо. Мына көрсөңүздөр, ошончо урматтуу туугандар, ушул хадисте айтып атат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандын каны арам дейт. Эч ким ага кол салып, ага душмандык кылып, аны канын төгүп өлтүрүү мүмкүн эмес экен да. Бирок 3 жагдайда кана шариатта уруксат берилген. Качан? Эгер ал ошол Аллах таала түшүргөн Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн, Аллахтын мыйзамын бузуп, ошол 3 нерсени буза турган болгон болсо, ошол учурда анын каны адал болот экен. Биринчиси ас-сайюз-зани, зина кылган адам. Кимде-ким адал жол менен үйлөнүп, өзүнүн шахватын баспай, Аллах таала арам кылган жолго барып зина кыла турган болгон болсо, мейли ал аял болсун, мейли ал эркек болсун, ал шариатта таш бараңалат экен. Эми туугандар, зина эки нерсе менен тасталат да шариатта. Же адам өзү келип, мен зина кылдым деп, ошол валил амрга же казыга, мусулман өлкөсүндөчү келип өзү мойындайт экен да. Же болбосо өзү мойындабаса, ага 4 күбө болуш керек экен. 4 күбө адам ошол баланча эркек же баланча аял зина кылып атканын өз көздөрү менен көрүш керек экен да. Эми шариатта ушундай аялдын ар намысын сакташ үчүн ушундай нерсе сакталган. Жада калса, мисалы, улуу сөздө уят жок дейт. Шариат сөздөрүн айтканда уя албайбыз. Алымдар айтышат, бир эркек дейт, аялдын үстүндө бир ошол зина кыла турганда бир иш кылып аткан болгон болсо, ошону өзү жетпейт экен да. Сөзсүз түрдө зинанын анык болуп атканын өз көздөрү менен көрүш керек экен да. Өз көздөрү менен көрмөйүнчө ал зина кылып эстелбейт экен да. Бул деген эмне деген сөз? Алымдар айтышат, бул деген аял адамдардын ар намысы, ислам ушуна сактаган дейт да. Себеби бизде баягы жала жаба берет го, баланчанын аялы баланча унага түшүп кетти, баланча эркек менен, же болбосо баланча менен сүйлөшүп атканын көрдүм, же кафеден баланча эркек менен олтурганын көрдүм, же болбосо баланча комнатага кирип кетти, же болбосо азыркы учурда баланчанын жубайы тиги баланча менен саунада жүрөт экен, же гостиницага кирип кетишти, же болбосо Дубайга эс алууга кетишти деген сөздөр бар го. Же бир машина менен кетип атканын көрдүм, же баланчадан чыгып атканын көрдүм. Булардын баары жарабайт экен. Жада калса сен камера менен анык зина кылып атканын көрсөң дагы Алла жарабайт экен. Себеби азыркы учурда камеранын өзү, алымдар Шейх Усеймин айтат, мурунку учурда биз камера менен болсо ойлогон атканбыз дейт. Бирок кийинчерээк ушул нерсе дагы жасаларын билгенден кийин биз бул нерсенин анык болборун билдик дейт. Себеби камераны жасап коюшу мүмкүн да, зина кылып атканчы. Ошондуктан урматтуу туугандар, бирөөнүн зина кылып атканын 4 адам бир убакытта бир жерде зина кылып атат деп анык көрүш керек да. Үчөө анык көрүп, күбөлүк берип, бирөө жок мен
кичине башкачараак берип койгон болсо, тактап айтканда мен баланча гостиницанын баланча этажынын 5-этажынын баланча номеринде ушул зина аткан өз көзүм менен көрдүм, үстүнөн чыгып калдым, даана көрдүм деп үчөө айтып туруп, бирөө болсо жок мен 5-этажда эмес, мен аны 1-этажда көрдүм десе, кайта өздөрүнө дүрө урулат экен да. Ушундай экен ислам каргыла. Аялдын аброюн, ар намысын ушундай сактаган экен да. Сен бирөөгө зина кылды деп жабыш ислам дининде өтө кыйын экен да. Болбосо анықтан анық 4 адам көрүш керек да. Анық зина кылып аткан үстүнөн эмес, баягы мүчөлөргө анық иштеп атканын көрүш керек да. Мына ошондо гана зина кылды деп, анда да жалгыз адам эмес, канча? 4 адам экен да. Үчөө жетпейт экен да. Мына караңыздар, бул деген исламдын аялдарга болгон ар аброюна шек келтирүүгө болгон аябай эмне камкордугу да. Ташбаран болгон, бирок ушундай жол менен эмес, экинчи жол менен болгон экен. Экинчи жол менен. Мисалы, Маиз ибн Малик Аслами деген сахаба талада ошол кой жайган бир жария менен зина кылып алат да. Зина кылып алып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, "О Аллахтын элчиси, мен ушундай зина кылдым, мени тазалагын" деп өзү келет да. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бар, дагы тоба кыл дейт да. Тегел, "О Аллахтын элчиси, мени тазалагын. Мен деген зина кылып алдым. Тазаланайын" дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, "Сенде жин жокпу?" дейт да. Жин оорусу жокпу дейт. Дагы келгенде, "Бул ичип алган эмеспи?" дейт. Ошентип 3 жолу аны кайтарат да. 4-үнчүсүндө келгенде барып ташбаран кыла дейт да. Анан аны сахабалар алып барып ташбаран кылат да. Ташбаран кылганда алымдар айтышат, баягы чоң таштар менен эмес да. Чоң таштар менен бир урганда өлө турган чоң таштар менен эмес да. Таза майда таштар менен эмес, ал көп азап көрө турган, көп убакыт азаптала тургандай майда да таштар менен эмес да. Өтө майда эмес, өтө чоң эмес, орто таштар менен. Баягы уруп азапты узун да эмес, кыска да эмес көрүп, ошонун азабын, зинанын азабын көрө турган дейт да. Азаптын хикматы эмне, ташбаран хикматы эмне десе, алымдар айтат. Адам зина кылганда баягы адамдын бардык денеси рахат алат дейт да. Ташбаран кылганда ошол адамдын бардык денеси жазаланат дейт да. Ошол бардык денеге зинадан алган рахатка жаза болуш үчүн деп айткан да. Көрөбү? Хикмат ушул дейт да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бул зина кылуу ушундай да. Зина кылганда, эми бул жерде ташбаранга ким алайык? Ташбаранга мехсон деп коет. Үйлөнгөн эркек менен үйлөнгөн аял, тактап айтканда эркектин дамын көргөн аял менен нике менен, туура нике менен, шарият уруксат берген нике менен үйлөнүп, бир жолу болсо да аялдын дамын көргөн, же бир жолу болсо да эркектин дамын көрүп, кийин ажырашып кетсе дагы, же жашап аткан болсо дагы, ошол үйлөнгөн эркек ташбаран кылат экен да. Ал эми үйлөнүп туруп, нике кылып туруп, бирок аялына жакындай электе башка бирөө менен зина кылып койгон болсо, анда ал ташбаран кылбайт, ага дүрө урулат экен да. Камчы урулат экен. Себеби ал аялдын дамын туткан жок да. Түшүнөрбү? Шарт эмне экен? Ал үйлөнүп, аял болсун, эркек болсун, үйлөнүп, өзүнүн жолдошунун дамын бир жолу болсо да татыш керек экен. Андан мейли кийин ажырашып кетеби, же жашай береби, эң негизги бир жолу дамын туткан болгон болсо, кийин зина кылган болгон болсо, ал ташбаран кылынат экен шариатта. Ислам дини ушундай экен. Ал эми үйлөнө электе, дамын тата электе зина кыла турган болгон болсо, ал эмне кылат? Ал элдин астына чыгарылып, 100 жолу ага дүрө камчы урулат да. Бул анын жазасы. Мына. Жана шаардан, ошол жашаган шаардан 1 жылга четтетилет жазасы. Ким бул? Бул жанагы үйлөнүк бойдоктор. Үйлөнгөндөр үчүн анын жазасы өлүм экен да. Карагыла. Жазасы, зинанын жазасы өлүм экен. Башка мисалы, Ал-Гамидия деген уруудан бир аял келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип, Аллахтын элчиси, мен зина кылдым дейт да. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны дагы сураштырганда, ал зина кылып боюнда болуп калган экен да. Боюнда бар абалда келет да. Анан пайгамбарыбыз аны кайтарат, төрөгөндөн кел дейт да. Анан төрөгөндөн келгенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам барып балаңды эмчектен чыгаргандан кийин кел дейт да. Анан барып баласын эмчектен чыгарып
келіп мені тазалаган Аллахтын элчиси дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга ташбаран кылга деп буйруйт. Сахабалар алып барып аны ташбаран кылат да. Ташбаран кылат. Анан кийинчерээк аны жуундуп, кепиндеп каралы мусулман да, мусулман жуундуруп кепиндеп анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаназа намазын окуйт атканда Омар айтат: "Аллахтын элчиси, ушуга дагы жаназа намазын окуйсузбу?" дейт да. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Омар" дейт. "Бул ушундай тоба кылды" дейт. "Ушунун жасаган тобасын мо Мадина элинен 70 адамга бөлө турган болсок дагы кеңдик кылат" дейт. Бул ушундай тоба кылды дейт. Ушул тобаны Медина элинен 70 мусулманга бөлсөк дагы кеңдик кылат деген. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага жаназа намазын өзү окуган да. Себеби ал ушундай тоба кылган да. Ушундай өзүн зина кылып койгонуна өкүнүп, Аллахтын астында бир тазаланышты, кечиришин каалаган да. Кимде ким зина кыла турган болгон болсо, ал эмнеге татык деген ал? Ал таш бараңга татык деген да. Бул Аллахтын шариатта жазасы. Кимде ким ушул таш бараң кыла турган болгон болсо, жазасын ала турган болсо, ал кабырда жана ахиретте ал үчүн жазаламайт да. Себеби дүйнөдөн жазасын алды. Ал эми кимде ким зина кылып, дүйнөдөн тоба кылбай өткөзө турган болгон болсо, ал сөзсүз түрдө Аллах Таала кааласа кабырдан азапталат, кечирбесе, Аллах Таала кечирбесе тозоктон азапталып, тазалагандан кийин тавхид ээси болгон үчүн чыгат да. Эми алымдар айтышат: кимде ким баягы Лут коомун билесиңер го, Лут коомун да билесиңер. Лут коом эмне кылган? Эмнеси менен белгилүү болгон? Алар эркектерге жакындык кылган да. Аялдарды таштап коюп, эркектерге жакындык кылып, ошол нерсе менен Лут коом белгилүү болгон да тарыхтачы. Эми ошондой кыла турган болгон болсо, эркекке жакындык кыла турган болсо, анын өкүмү кандай? Алда ташбаран кылынабы десе, Хамбали аалымдары дал ушундай айтат да. Туура үйлөнгөн адам шариатта кандай ташбаран кылса, дал ошондой ташбаран кылат дейт. Эгер бойдоо болгон болсо, ага 100 жолу дүрө урулат. Ал эми кимде ким үйлөнгөн болгон болсо, ал ташбаран кылат дейт да. Ал эми көпчүлүк адамдар, жумхур адамдар айтышат: "Жок" дейт ал. Ал бойдоо болобу, ал үйлөнгөн болобу айырмасы жок дейт. Себеби бул дейт, бул зинадан да жаман дейт да. Себеби адам аялга бир шахват менен келип коюшу мүмкүн дейт. А бул эркекке келиши бул өтө адамдын жада калса фитрасына, акылына дал келбеген ушундай балит нерсе дейт да. Жаман нерсе дейт. Ошондуктан бул ал бойдок бул, алар зина кылгандар бойдок болобу же үйлөнгөн болобу, экөө тең өлтүрүлөт дейт. Ажыратылбайт дейт. Көпчүлүк алымдардын пикири ушундай да. Көрсөңөр, ошон үчүн урматтуу туугандар, бул дин өтө кең рахмат дин. Бирок кимде ким ошол динде Аллах Таала мыйзам буза турган болгон болсо, мына ушундай нерсеге душар болот экен да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде, Абдулла Аббас риятул хадисте пайгамбар айтат: "Лут коомундай амалды жасап аткан адамдарды көргөн болгон болсоң, жасоочуну дагы жана кылынып аткан адамды дагы өлтүрүлө деп буйруган да. Тартып айтканда, кылынуучу дагы, зина кылуучуну дагы жана кылынып аткан адамды дагы өлтүрүлө деген да. Баягы Лут коомундай эркектин эркекке жакындык кылып аткан көргөн болсоңор деген да. Хадис Абу Даудта келет, Альбани сах деген. Ошон үчүн урматтуу туугандар, зина, ал мейли аял менен зина болобу же эркек менен зина болобу, бул Аллах Таала жек көргөн жаман амалдардан экен да. Бул чыныгы момундун амалы эмес. Бирок албетте ал деген ыймандан чыгара турган куфр эмес да. Чирк эмес. Ал менен ыймандан куфрдан чыгып кетет. Бирок баягы күнөөлөр экке бөлүнөт да. Жазасы бар күнөөлөр бар, жана жазасы жок күнөөлөр бар да. Бул күнөөлөрдүн эң чоңу да. Баягы динден чыгарбаган күнөөлөр бар, ошонун эң чоңу. Себеби мисалы алдоо чоң күнөө. Чоң күнөө, бирок булардын жазасы жок. Могул зина кылуу, мына булардын баягы жазалары бар да дүйнөдөчү. Ташбаран кылуу, урук кылсаң кол кесүү, мына ушундайлар бар да. Кээ бир күнөөлөр бар, алар жөн гана тоба кыласың, алардын мындай кол кесип же ташбаран кылуу андай нерсе жок, Ошон үчүн күнөө экке бөлүнөт экен. Эми хадистин уланышында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ва нафсу бин нафс" дейт да. Жана кимде ким бир жанды өлтүрсө, анын дагы жаны өлтүрүлөт дейт да. Шариатта бир мусулманды өлтүрүп кое турган болгон болсо, ал үчүн өлтүрүлөт экен да. Алымдар айтышат, себеби Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүнүн 178 аятында: "Я аюхаллазина аман, о иман келтирген момундар,
Кутиба алейкумул кисас фил катла дейді да. Кимде-ким бир адамды өлтүрө турган болгон болсо, ал үчүн өч алуу, өлтүрүү парыз кылынды силерге дейді да. Ошон үчүн кимде-ким бир мусулман өлтүрө турган болгон болсо, өлтүргөн адам өлтүрүлөт экен. Бул Аллах Таала бизге шариатыбызда, ислам дининде парыз кылган нерселерден экен да. Сиз урматтуу туугандар, бул чочубаш керек. Сиз субханалла бирөөлөр, мисалы христианствода бирөө зина кылса, церковка барып, баягы попко барып, өзүнүн күнөөсүн айтып, кичине акча таштап, кечирилди десе, кечирилди деп кетип калышы мүмкүн да. Зина кылат, бир жумада же бир айда келип, акча таштап, ал кечирилет, кетип калат да. Христианствога жакын, христиан динине жакын адамдар ислам дини мындай экен дегендей, жок урматтуу, ислам дини катуу эмес. Ислам дини жумшак дин. Тескерисинче Аллах Тааланын буйругунда жакшылык бар экен да. Сиз Аллах Таала мисалы Бакара сүрөсүнүн 179 айтат: "Валакум фил кисаси хаятун" дейт да. Я улил албаб дейт да. Валакум фил кисаси хаятун я улил албаб. О акыл элер дейт. Бул адамды өлтүрүүдө, кимдеки бир адамды өлтүрсө, ошодон өч алууда, өлтүрүүдө бул өмүр бар дейт бул жерде. Көп адамдардын бул дүйнөдө жашашына жакшылык алып келет дейт бул. Биз баягы бир адам өлтүрүлсө, ой бой деп атабыз го, жок бул туура эмес экен. Себеби ислам дининде бул ким буну парыз кылган? Аллах Таала. Аллах Таала өзүнүн пендесин, нафсысын жана катасын, жана алыс жер мыкты билет да. Ошон үчүн биз алсызбыз. Эгер бизге өлүм болбосо, мисалы кимде-ким бир мусулманды өлтүрсө, 5 жыл, же 10 жыл, же болсо $100,000, же болсо эң ашып барган жери өмүр бою камалат десе, бул жеңил экен да. Алдымдар айтты, бул жеңил дейт да. 5 жыл жатып коет, же 10 жыл, 15 жыл жатып коет түрмөгө, кайта чыгат. Жашай берет да. А бул уккан адам эмне? Мен баланчаны өлтүрүп койсом, ашып кетсе 5 жыл отурам, же 10 жыл отурам, же болсо $100,000 төлөп коем. Ашып барса өмүр бою камалышы мүмкүн дейт дагы. Адамга кол салуу берет экен да. Кол салууга жол ачылат экен. Ал эми качан адам өлтүргөндө, ал үчүн сөзсүздө адам өлө турган болгон болсо, ушул эшик жабылат экен да. Өзгөчө баягы Саудиядагыдай болуп, элдин астында площадкага чыгарылып, элдин баары чакырылып, ошо элдин астында башы учуп аткан болгон болсо, ошол жерден бардыгы экинчи бирөөгө кол көтөргүсү болот да. Бирөө менен урушсуз болот. Жада калсалар ушинтип калган мусулмандар баягы бир жерде ыз чуу болуп атса, уруш башталса, ошол жерден бири-бирин эртерээк ажыратып, эртерээк токтотконго аракет кылат да. Себеби адамдын ачуусу адам өлтүрүүгө алып барып коюшу мүмкүн да. Себеби булар ушундай алдын алышат да буларча. Себеби жаман нерсе да, адам ачууланганда көп нерсени эсинен чыгарып коюшу мүмкүн. Жаман нерсе. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бул Аллах Таала айтат, биз эмес, Аллах Таала айтат. Бул адамды ислам дининде өлтүргөн адамды өлтүрдө көп адам үчүн жашоо бар дейт да. Сиз бир адамды өлтүргөндөн кийин 100 деген, 1000 деген адамдар ошол себептен тирүү калышы мүмкүн да. Себеби көптөгөн адамдар үлгү алат да, сабак алып туруп өлтүрүүдөн тыйылат да. Ал эми 5 жыл, 10 жыл өмүр бою деген бул деген эмне? Бул адат кылып алышы мүмкүн да. Бул жерге бар буну өлтүрөт, акча төлөп коет. Бул жерге бар буну акча төлөп коет. Ошон үчүн урматтуу туугандар, Аллах Тааланын дининде, Аллах Тааланын буйругунда кемчилик барбы? Кемчилик жок. Албетте биздин акылыбызга кичине оорураак келиши мүмкүн, туура эмес болушу мүмкүн, бирок бул эң адилеттүү чечим да. Аллах Тааланын жазган мыйзамында, буйругунда эч кандай ката жок. Жакшылык бар, өмүр бар, адилеттүүлүк бар да. Жана рахмат бар ада. Көрсөңөрбү? Өлгөн адам үчүн да рахмат бар, тирүү калган адамдар үчүн дагы жакшылык бар. Эмне үчүн? Өлгөн адам Аллахтын астында жазаланбайт. Тирүү калгандар алхамдулилла ошодон үлгү алып, сабак алып, көп адамдарга кол салбайт экен, баракаллах. Эми кимде өлтүрүү ар кандай болот? Ислам дининде. Мисалы кимде ким атайлап өлтүрүү бар, анан кийин ката өлтүрүү бар да. Кимде ким ислам дининде бир мусулманды атайлап өлтүрүп ала турган болгон болсо, мисалы бычак менен болушу мүмкүн, же пистолет менен, же болсо кылыч менен, же уу кошуп тамагына кышылып атайлап ниет кылып өлтүрө турган болгон болсо, ал үчүн өлүм экен да. Шариатта ислам дини өлүм экен. Өлүм эгер ошол өлтүрүлгөн адамдын туугандары
бардығы өлімге келсе, ал өлтіріледі екен ислам динінде. Же болбосо өлтірілген адам туғандары жоқ бізге дия ала берсин десе, анда диясын берет екен өлтіргендігі үшін. Дия деген баягы жүстө же болбосо наркы да, ошонун акчасы. Алтын менен болобу, күмүш менен болобу, же болбосо үчүнчүсү кечирүү. Эгер ошол нерсеге өлтүрүлгөн адамдын туугандары бардыгы бир ооздан келишсе, болбосо эмне экен? Аслы негизи өлүм экен да. Өч алуу. Бул атайлап өлтүргөн эле. Ал эми кимде ким атайлап эмес, кокусунан өлтүрүп алган болсо, уна менен барат астынан чыгып калса, же ташты бияка ыргыткан, дарбазанын ар жагында бир адам башына тийип, кыскасы кокусунан өлтүрүп алган болгон болсо, андай учурда ага эки нерсе. Биринчиси дия. Атайлап өлтүргөндө биринчиси эмне? Өлүм болсо, каталашып өлтүргөндө биринчиси дия экен да. Акчасы төлөйт экен да. Наркын төлөйт экен. Жүстө. Же болсо ошонун суммасындагы акча, алтын, күмүш. Экинчиси анын немеси бар экен. Баягы кечирилсе, анын кафараты бар экен. Кечирилсе кафараты бар экен. Кафарат деген бай билесиңер го, штраф деп коет го. Ал бир кулду азаттыкка чыгарыш керек. Же болбосо 2 ай катары менен токтобостон, үзбөстөн орозо кармайт экен да. Эгер ал кечирилген болгон болсочу. Көрсөтөрбү? Мына шариатта ушундай экен да. Атайлап өлтүрсөң, жанагы үчөө экен. Кокусунан өлтүрсөң, мына ушул эки нерсе экен да. Же диясын төлөйсүң, ал эми кечирилсең экинчиси, анда кафаратын. Ал эми мусулман адам бир кафырды өлтүрүп алды. Ал үчүн өлтүрүлөбү десе, алындар айтат, жок өлтүрүлбөйт, шариат өлтүрүлбөйт экен да. Себеби кафыр адам бул дининде төмөн болгондугу үчүн, мусулман адам бир кафыр адам үчүн өлтүрүлбөйт экен. Ислам дини ушундай экен. Ал эми кафыр адам бир мусулманды өлтүрүп алса, ал мусулманды өлтүргөн үчүн өлтүрүлөт экен да. Бул Аллах Тааланын мыйзамы да. Көрсөтөрбү? Эмне үчүн ал ислам динин кармаган эмес да. Ислам динин кармаган адам дайыма жоготулат да. Акыйкат дин болгондугу үчүн. Көрсөтөрбү? Эми үчүнчүсү ваттарику лиддинихи, динин таштаган адам. Динден муртат болгон адам. Динен чыгып кеткен да. Ислам динине кирет, бир аз жүрөт, 1 жыл жүрөбү, же баланча жыл жүрөбү, же ай жүрөбү. Анан мага ислам дини жакпай калды. Же болбосо Аллахты сөгөт, Аллах сактасын. Же болбосо пайгамбарын сөгөт, же ислам динин сөгөт, же Куранды сөгөт, ушундай боло турган болгон болсо, жана башка куфрларды кыла турган болсо, ал муртат болот. Динден чыгып кетет экен да. Ал шариатта Аллах Тааланын буйругу менен өлтүрүлөт экен. Эмне үчүн? Алмар айтат, ислам дини бул кирип кайта чыга бере турган бул оюн дин эмес дейт. Бул акыйкат дин дейт да. Ал эми кимде ким кааласа ислам динине кирип кайта эле оңой чыгышы мүмкүн боло турган болгон болсо, анда бул нерсе эш ашылат дагы. Көп деген адамдар кирип, бүгүн келме келтирип, намаз окуп, эртеси күнү мен ислам динине кирдим, 1 ай жашадым, 10 күн болдум, же болбосо 2 ай болдум, карап көрсөм, изилдеп көрсөм, мындай туура деле көрүнбөдү, башка туура көрүнүп атат деп бир адамдар кирип, дин менен, ислам дини менен ойноп, көп адамдарга ислам дини менен ойношуна жол ачышы мүмкүн дейт да. Бирөө ошончо, бул деген ошол изилдөөчү адам, мен ислам динине баланча ай болдум, кайта туура эмес экенин көргөндөн чыгып кеттим деп кетүүгө уруксат бериле турган болсо, анын артынан да бирөө келип кирип ойноп, да бирөө кирип ойноп туруп, христиан дини ушундай го. Калаган адам кирет да чыгып кете берет. Ислам дини андай эмес экен да. Сен кирдиңби, акыйкаттап көрдүңбү, ошол нерсени акыйкат деп чын жүрөгүңөн ишендиңби туура деп, бол ошол нерседе сен болушуң керек. Ал эми сен күндөрүндө жок мен жакпай калды деп чыга турган болгон болсоң, анда эгер шариат менен өкүм жүрө турган өлкө болгон болсо, ал өзүнүн жазасын тартат экен, өлтүрүлөт экен да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бул нерсе менен Аллах Таала динди сактап атат да, ислам дини. Бүгүнкү хадисте ислам дининде ушул нерсе бар экен. Мусулман адамдын жанына кол салуу мүмкүн эмес экен. Ал эми кимде ким Аллах Таала койгон эрежени бузуп, душмандык кылып, кол сала турган болгон болсо,
ал ушундай 3 нерсе менен өлтүрүлөрүн билдик да. Көрөбү? Жалпысынан ислам дининде ушул нерсе бар. Ал эми мындан да башка нерселер бар. Алымдар айтат, өлтүрүлүп турган, адам өлтүрүлүп турган. Үчөө эмес, мындан да башка нерселер бар. Бирок ушул хадисте пайгамбарыбыз үчөөнү эскерген да. Үчөөнү эскерген. Эң негизи билдик алхамдулилlah кыскача. Аллах тааланын ошол койгон эрежесин, мыйзамын буза турган болгон болсо, адам өлүм жазасына кабылып калышы толук мүмкүн экен. Исламда мусулман адамга кол салуу мүмкүн эмес экен. Негизи мусулман адамдын каны арам экен, ага душмандык кылуу мүмкүн эмес экен. Бирок мусулман адам ушул Аллах тааланын алып келген мыйзамын бузса, ошого жараша 3 абалда анын өлтүрүүгө шара уруксат берет экен да. Зина кылса, бир мусулманды өлтүрсө, үчүнчүсү динден чыгып муртат болуп жамаатты таштай турган болгон болсо. Көрсөтөрбү? Мына ошол кыскача баракаллах экен.